Социалдык тармактарда өзүн таластын смотрящий катары тааныштырган жигит кармалды. 5 талас карман балам акча теттим. Эгер ушул жерге ким бирөө келип кынк десеңер башкача сүйлөшүп калабыз. Эгер кынк деген сөзүндү байкеден укчу болсом эле эшикке тартчыганда проектте даң ыргып туруп үстүнө лезинга беле салам, отвечаю. 5 таласын чакырып келем арасында. Мен 5 бишкек чакырып келип өлтүрүп коем. Так что сөзүң байкап сүйлөдү, мен бир эле жолу сүйлөйм, эки жолу сүйлөйм. Любой келгиле чачырат коем. Дагы 5 Кыргызстандын карманын келип бир эле удар, бир эле атка салып болду. Кынк деген укчусун отвечаю била жеп коем. Ошондо Чат базардын Кара Суу, Манас, Чат базар үчөөнүн карайсың, э? Карайм, аны старт еттим. Бирөө кынк деген эмес. Трассовать этсем, смело өтүп кетем. Көчөдөн кимин тоссом, любой алып кетет таска. Кынк десе эле болду, өлдү. Болду. Таласта уюшкан кылмыштуулуктун идеологиясын жайылткан Манас айылынын 2001-жылы туулган тургуну ОА кармалды. Бул тууралуу бүгүн 24-июлда УКМКнын маалымат борбору билдирди. Алынган маалыматтарга караганда Instagram социалдык тармагында аталган жарандын катышуусундагы таластын смотрящий баласы аттуу видео ролик жарыяланды. Анда аталган жаран Чат базар, Кара Суу жана Манас айылдарынын тургундарын бүт Кыргызстанды кармагым келет, бирөө кынк десе эле өлөт деп коркутуп, өзүн аталган айылдардын көзөмөлдөөчүсү катары көрсөткөн. Кармалган жаран УКТнын мүчөсү эмес. Анын билдирүүсү юмордук мүнөздө болгондугу аныкталды. Ага жана анын жакындарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. УКМК бүгүнкү күндө таласта уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү жок экенин эскертти. Талас районунун тургуну болом. Жана соц тармактарда тарап кеткен ОПГ боюнча ОПГ деген видеодогу сүйлөгөн бала менин балам. Ал 2018-жылдан бери наркопсихологический учетто турат. Ал өзү оорусу кармап калган кезде өзүнө өзү отчет бере албайт. Ай сайын лечение алып турабыз. Күчтүү дарыларды ичип турат. Ошто милиция кызматкерине 1 миллион сом барасын уштаган киши кармалды. Ал ири алдамчылыкка шектелип, кармалган жаран экенин Ички иштер министрлиги билдирди. Тартип сакчылардын айтымында шектүү чет элдик жаранга кой сатам деп алдап, Ошко чакырып, анын 12 000 долларын алгандан кийин идин суутуп кеткен. Шектүү ушундай эле жол менен башка адамдарды дагы 4 000ден 15 000 долларга чейин отургузуп кеткени айтылды. Аны милицияга алып келишкенде ал иш козгобоо үчүн 30 000 доллар сунуштап, анын 1 миллион сомун берип жаткан жеринен кармалды. Бишкекте кампа өрттөндү. Кече 23-июлда Бишкек шаарындагы кампадан чыккан ири өрт саат 21:24 чектөөгө алынып, 23:49 толугу менен өчүрүлдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Өрт өчүрүүчүлөрдүн ыкчам аракеттери менен кампадагы буюмдар сакталып калган. Бирок телсиз жок кучагын алган аймак 700 чарчы метрди түздү. Беле кетсек, өрт өчүрүүгө ОКМден 3 өрт өчүрүүчү күчүрмөн эсеби, штаб жана автошаты тартылган. Мындан тышкары кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунан 2 офицер, ошондой эле Бишкек мэриясынын 5 суу ташуучуна, рейдтен 1 бригада жана Ички иштер министрлигинин кызматкерлери жеринде иштеди. Ашиев келгенден кийин иш кадимкидей кызуу жүрүп аткан экен. Өзүңүздөр билгендей эле баягы жакында эле Ысык көл облусуна Камчыбек Кыдыршаевич келип, жергиликтүү жетекчилер, пансионаттын ээлери менен жолугуш өткөрүп, ушу жолдорду оңдоп, сырттарына баягы 5 күл болсо да тийип койбойсуң деп аябай катуу урушту эле. Ошондон кийин бул жакта Карвен, Азия плюс, Азия Палас, Барчын, ошондой эле Радуга пансионаттары биригип алып, ушундай узундугу 1 километрден ашыгыраак жолдун жээгине өзүлөрүнө кеткен жолго тротуар салып отур. Буга чейинки жол мындай эле асфальт болуп, элдин баары да асфальт менен басып, аябай ыңгайсыз болуп, кооптуу болуп турса, эми мындан кийин бул жакка келген туристтер, көлгө барат элем, пляжга барат элем деген коноктордун баардыгы ушундай жакшы тротуар менен кетет экен. Бул жолдор генералдын тапшырмасынын негизинде пансионат ээлеринин каржылоосу менен жүргүзүлүүдө. Бул жакта ушул жумушчулар күндүн ысыгына, түшкү убакка карабай кызуу иш жүргүзүп жатат.
Bir şey yapılacak ya. Yok yok. Yer çöple kaldı lan. İyi dayı. Şu sallaylık. Nasıl da makul oldu. Anaklar meşhur. Makul yol sıkıntı bitirip koyuyorum. O sınav bizim soruları. Tabii. Kim gelecek şimdi? Canavında da bir koy suratlıdır. Allah'dan korktum. Kurumaz korktum diye özel. Kurumaz korktum. Şimdi yedim nazardan kaldırmak çok diye özel geçirmek istiyor. Tadı bakasın. Allah. Ana saklasın. Yedi belirlerde koçuyorlar. O şimdi gördük geçti. Ayşe bir mi? Kilo yedi bir evde koysun bakalım. Bugün şöyle kılı yeter bu kadar. Harika koysun. Bak gene ona yol bütün tarafı. Ya. Evet. O şunu sol bir çıksın hemen. O sol bir. Nasıl gaggansa te tügemiri kuruluğunda barış gelir. O der kişine karalbaya kaltırdı. Kim karaş gelir kim o? Monda var sende. Allah. O sonunda Monda baktı mahkeme kalktı. Osmanlı var. Yani Osmanlı var mı? Koluna kalmadı. Şarkı yemeyenler. Buna çınar kilekler nasıl var mı? Bir gül pültülü bir demek kılbaylık var. Ya. Osmanlı. Evet. Okun işte şöyle bunu. Kanday alavuz. Akıl mümkün olur. Gazon vardı. Ya. Kuydu gazon parası. O son mu olsun? Kaçar. Bir tane gün daha var. Şimdi bir birlikte gene kontrol çekiyor. Şimdi bir birlikte gene iki ay var. Şimdi sorun kalmasını görün olsun ha. Bu bir de mesela kaskı bakıyorlar. Ya asfalt gitsin ya. Oradan bunu takacak ya. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18.000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Assalamu alaikum, kırgız elim Şekerbekov Mирland. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып суранам. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге.